абасы таза, жаратылышы кооз, чакан өлкө. Анда жашаган ар бир жаран мекенге өз салымын кошууга милдеттүү. Мейли ал маданият тармагы же спорт болсун. Ар ким өз колунан келген салымын кошуу үчүн аракет кылса, мамлекетибиздин эл аралык деңгээлге көтөрүлүшүнө көпүрө болуп бере алат. Чымыр денелүү жана кең далуулуу жигиттин аты Элмар. Ал спорттун бодибилдинг түрү боюнча машыктыруучу болуп эмгектенет. Бул учурга чейин көптөгөн балдарды бодибилдинг боюнча мелдештерге катыштырып, спортто тарбиялап келет. Алардын арасында мыкты ийгиликтерди жараткандар да болгон. Жаштарды машыктыруу максатым бул негизгиси. Ичимдиктен, чегимдиктен алыстатып, мындай жаман вредный привычкалардан алыстап, спортко жакын болуп, анан ошол максатында. Эгер мындай кең да мындай чымыр денелүү уже результатка жетем десеңиз, бул 3 жыл, 4 жыл, ар жыл сайын эме боло берет да, мындай результат болуп. Убактысын пайдасыз нерсеге жумшабай, сергек жашоо образын тандап, алдыга койгон максатына жетүү үчүн тынымсыз машыккан спортчу жигиттер алдыда боло турган чемпионатка кызуу даярдык үстүндө. Спорт залга келгениме ушу 6 жыл болоюн деп атат. Выступать этейин деп атам, ол 1 айдан кийин. 8 саат укташ керек, как минимум. Жирный жебеш керек, диета отуруш керек. Сушка деген бар азыр, мен как раз сушка деген башталды. Азыраак углевод жешим керек. Прием пищи жемек, белок көбүрөөк болот. Углевод азыраак. Дене бойду бир калыпта кармап жүрүү оңой эмес. Ийгиликтерди багынтуу албетте көп эмгекти талап кылат. Бирок туура тамактанып, спорт менен тынымсыз машыкса, жакшы жыйынтык болоору талашсыз. Спорттун бул түрү менен бир гана жигиттер эмес, кыздар да машыгышат. Спортчулардын максаты эл аралык мелдештерге чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретүү. Мындай жолду тандап алган жаштардын күн санап өсүп жатканы көңүл сүйүнтөт. Спортту күнүмдүк жашоо образына айлантып алган максаттуу жаштарыбыздан үмүтүбүз чоң.